85 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыздын туңгуч музыка таануучусу, эл агартуунун отличниги, Журналисттер союзунун, Композиторлор союзунун, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз радиосунун алтын казынасынын уюштуруучусу, Кыргыздын залкар ырчыларынын, комузчуларынын, кыл-кыякчыларынын аткаруусундагы өргөөлөрдү өздөрүнүн аткаруусунда тасмага жаздырып, алтын корду түптөөгө салымын кошкон Балбай Алагушев катуу оорудан улам дүйнө салды. Балбай Алагушев 1936 жылдын 5-майында Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Кызыл Дөбө айылында туулган. Ал Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин, Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөн. Алгачкы иш тажрыйбасын Кыргыз пионери гезитинде бөлүм башчылык кызматынан баштаган. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын философия жана укук институтунун эстетика жана өнөр таануу секторунда илимий кызматкер болгон. Кыргызстан адабият басылмаларында бөлүм башчы болуп иштеген. Алагушев азаттык үн алгысы аркылуу Кыргыздын чыгаан композиторлорунун, акындарынын, ырчыларынын, күүчүлөрүнүн, комузчуларынын, кыякчыларынын өнөрүн элге таанытып, Кыргыз улуттук көркөм музыкасынын өнүгүшүнө зор салымын кошкон. Ал Кыргыз музыкасы энциклопедиясынын жана башка публицистикалык, көркөм илимий китептердин, орто мектептер үчүн музыка сабагы боюнча окуу куралдарынын автору. Кыргыздын мекенчили уулу, улуттук көркөм өнөр казынасынын төптөлүшүндө, өнүгүшүндө баранды орду бар Балбай Алагушев эл алдында сиңирген эмгеги үчүн эмгектеги артыкчылык медали, Манас Миң медали, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жана Кыргыз Республикасынын эл артисти сыйлыктарына татыктуу болгон. Мыкты устат, жаркын инсан, чыгаан композитор, көп кырдуу талант Балбай Алагушевдун жаркын элеси элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Мамытов, Марипов, Бакашева, Касмамбетов, Иманалиев, Байтерек жана башкалар.